Өзү bir айда bir жолу араң эт жеген, бирок той дегенде бүт пада койлорду, пада кочкорлорду, топоздорду сое турган кыргызым. Өзү кедей жашайт, кийиминде баскан турганында акчасы жок, бирок ошого карабастан эл дегенде, аш дегенде бардык акчалар керек болсо кредит, керек болсо карыз алып элге той бере турган кыргызым. Өзүнүн эчтекеси жок, бирок балам үчүн деп, бирок кызым үчүн деп, эл көрсүн, жер көрсүн, башка көрсүн деген маселени ортого коюп, өздүгүн жоготуп той кылган кыргызым. Кыргызым, кыргызым, кыргыз тойлору. Бүгүн маселелерди ушул жерден токтотуп койсом болот эле, ысырап көп деп. Бирок той маселелерин деталын айтып бербесем болбойт. Айка, мен мана эшек менен сага жөнөдүм. Билбейм, жете аламбы же жете албаймбы? Амматху, халатху, халласы, аммасы, тагасы, байкеси, эжеси бардыгы карам-каташ болуп келип, тойду себеп кылып, тойдо отурабызго, тойдо жейбизго, той сөздөрдө кылышыңыздар керек, кафе ресторан кылышыңыздар керек деген сөздөрдөн биринчи калыптанып келе турган тойлор. Биринчиси генерал. Генерал кайнене, боло турган кайнене. Бул Айгүл эже. Эч сөздөн быдылдап оозу тынбаган, ар нерсени ашатып сүйлөгөн, келинди жеп, баягы тооктун канаттарын төгө турган деңгээлде даяр турган кайнене. Аз сүйлөгөн, үйдө бир семьясында кадыры жок, сөзү эч өтпөгөн генерал байкебиз бул Абдурахман. Ал эми 21 жашка чыгып, мурдусун таза арчый албаган, көпчүгүн тазараак жуу албаган, бирок мен үйлөнүүгө даярмын, үйлөнүшүм керек деген бул кайнене менен кайнатанын баласы бул Азизбек. Ой, өлүп кеткиче тоюңду көрүп алайын кызым, тезирээк турмушка чыккын, той качан деп сурай берген бул байкуш келиндин чоң энеси. Тезирээк эргеч ийишиң керек, кызым, биз дагы сенин ар кандай үмүт максаттар менен чоңойттук деп тынымсыз кулагына куюп жаткан бул кыздын апасы Назима айым. Өзү карызы өтө көп, буту шляпкасы жыртык, бир костюм алганда тоюнда алган, ошо тойдагы костюмду кийип жүрөт. Ботинкеси ошо тоюндагы ботинкеси, ошончо эски кийимдери менен дагы көбүрөөк карыз алып, дагы кызымды көбүрөөк күчтүүрөөк той кылып берем деп жаткан бул Латиф байкебиз. Мына эки тараптуу келишим да эми. Ортодо жуучулук, ортодо кутачылык маселелери башталат эми. Бир суроода бардык адамдар бүгүн бир шаблонго түшүп алган, бир калыпка түшүп алган, сөзсүз түрдө ошондой той кылыш керек деген маселелерди бардык адамдар өзүгө негизги жоопкерчиликтүү кадам катары көрүп алган. Паланча ушундай той кылыптыр, түкүнчү паланча ушундай той кылыптыр, биз да ошондой кылышыбыз керек экен деген түшүнүктөгү адамдарбыз да биз. Паланча ушундай той кылыптыр, кызым биз андай той кыла албайбыз, биздин шарайтыбыз, шартыбыз мындай деп мындай өзүнүн кичине кичпейлүүлүккө ала турган адамдар жок да. Кедейби, байбы айырмасы жок, кредит карыз алып болсо дагы күчтүү той кылганга аракет кылган биз кыргыздар бири-бирибизге ала турган элдербиз да. Чындыгында бири-бирибизди алабыз. Каяктан, дүйнө каяктан, мынча акча каяктан, кокусдан пайда болуп калат. 4 кою, бир уйдан башка эчтекеси жок. Анан той кылганда миңдеген адамдарды чакырып, кафе ресторандарда той берет. Оозуң ачылып, таң калып галстук кармап туруп каласың. Бул каяктан мынча дүйнө деп. Чындыгында мойнубузга алышыбыз керек да. Бир шаблонго түшүп алганбыз, паланча ушундай той кылды, мен да ушундай кылышым керек деген адамдарбыз. Көп адам тойдун маанисин дагы түшүнбөйт. Бир күндүк той болбосо, ошол күнү чачып алыш керек, ошол күнү кылып алыш керек. Чындыгында ушундай. Чындыгында адамдардын көпчүлүгү бүгүн моюнга алышыбыз керек, той кылыш үчүн жашап калды да. Байкасаңыз, байкуш бала Россияга кетет, 5 жыл иштейт. Үй салайын десе үйүндө жок, машина салайын десе машинасы жок, үйлөнөйүн десе акчасы жок. Дагы 5 жыл иштегени кетет байкуш бала. Кайра кайтып келет. Анан арман күйүттө дагы кайра кайтып келет. Результат жок. Ата-энеси дагы кошмойлорго, маарекеге, тойго баланын жиберген акчасын жедирип, кетирип жибере берген да. Болбогон каада салт жырымдарыбыз бизди чындыгында чарчатат, кыйнайт. Качан той?
Качан той деген суроо бүгүн адамдардын негизги жашоодогу негизги максаты болуп калган да. Качан той? Магазинге кирип эт алайын десең качан той? Жөнөкөй эле көчөдө кетип атсаң, кошуна учурашып калса качан той? Телевизорду жаксаң качан той деп чыгат. Наушникти салсаң качан той деп ыр чыгат. Качан той деп той кылышты да. Бул эркектер макул, эркек кишилер, биз эркектер кутулуп кетишибиз мүмкүн, байдоктор. Күлүп сүлүп бар деген айтып, ана той мына той деп ден соолукка байланыштуу деп кетишибиз мүмкүн. Бирок кыздарыбызга өтө катуу тиет бул нерсе. Жерге тийбей калышы мүмкүн экен, бул оорулуу экен, кар кыз болуп калып кетет экен да эми. Буга эч ким карабайт. Бунун өзү туура эмес эле. Демек бир не то ушуга чейин туура эмес жүрүп койгон бул кыз деп ар кандай сөздөр көбөйөт. Сөздөр көбөйбөшү үчүн дагы ар кандай сөздөр көбөйбөсүн деп көптөгөн миңдеген кыздарыбыз турмушка чыгып бактысыз болуп калып атат. Ажырашып кетип атат. Өзүгө жакпаган, өзү түсү, мурду, свети, көркөмдүк адеби жакпаган бирөөгө турмушка чыгып, 10 күндө түймөгүн көтөрүп бактысыз болуп кайра кайтып келип калып атат. Моюнга алышыбыз керек да. Чындыгында ушундай болуп атпайбы? Качан той деген нерсе адамдардын негизги максаты болуп калган. Ар кимдин өзүнүн жашоосу бар, менин башым бар, ал кыздын дагы башы бар. Ага суроо берерде ойлонушубуз керек. Мектепти бүтөөрү менен башталат да. Мектеп бүттүң качан той, байкең үйлөндү, жол ачылды, качан той. Качан той. Бул адам дагы ойлонуп калат экен да. Менин жашоодогу негизги максатым бул той кылыш окшойт. Жеп ичер болот, эт болот, бул не? Той. Той качан дейт дагы. Чарчатат, кыйнайт. Өзгөчө кыздардан бул нерсени уялбастан сураганы, эркек болуп туруп сураганы бул өтө уят көрүнүш. Негизги максат адамдарга качан той, ичмей, жемей, аш жемей. Сценарий боюнча кызды таптык. Эми биринчи боло турган маселе эмне? Жуучулук. Жуучулукта ушул эркек тарап кыз тарапка келет, мактаныш башталат. Менин балам мындай, паланча университетти бүтүрдү, мынча заводу бар, мынча фабрикасы бар, мынча уй-кою бар, эң акылдуу бала. Кыз тараптан мактанышты баштайт. Меники кем сөз, кем иш, кем дей берип, бул жактагы айтат, сиздин кызыңыздын өзү бир жери кем эмеспи? Деп калат да. Чындыгында кем деп, кем сөз дейт, кем неме дейт. Айтор бүт бар жоктон мактанышты баштайт. Ортосун карасаңыз, күйөө баланы апа тарабы мактаган, кыз баланы ата тарабы мактаган. Тынымсыз мактаныштар, асман сөздөр ошол жерде кетет. Система түзүлдү, жуучулукту өткөзүп алдык, жуучулук мактаныш менен бүттү. Анан чыксаң эле, кыз бала көчөгө чыга турган болсо, качан той? Сени чоңойсоң өзүң келин кылам. 11 классы бүтөөрү менен сени өзүң келин кылам. Кыз балага уят айткан бул нерсени. Ошо келин көрүп калдың, билип калдың, макул эми балаң кийин жага турган болсо, балаң менен сүйлөшүп, баланчаны келин кылайлы деп, макул болгондон кийин жуучу болуп бар. Ага көчөдө ар жерде сени келин кылам деп айтып бериш бул уят нерсе. Бизде ушул нерсе калыптанып калган да өкүнүчтүүсү. Паланчага тием, мындай. Бул туура эмес, түшүнүк урматтуу мекендештерим. Жуучулук маселелери өтө орчуган учур бүгүн. Ар кандай сайттар, ошол YouTube болсун, ошол сайттар болсун, жеңил сайттар, нике, бойдок кежи, ар кандай кежи, кыз табуу, келин табуу, жуучулук маселелерде телевидение жаатында дагы иш алып бараткандар бар. Баш коштуруу максатында. Акча көп. Атайын мындай жеңил сайттар дагы таанышуу бурчу, таанышуу сайты деп ал жактан дагы акча иштеп жатышат. Ушундай моменттерден пайдаланган университет, колледждер дагы кыздар тууралуу маалыматты сатып жатышат. 5000 сом, 3000 сом, ар кандай маселелерде кыздар тууралуу маалыматты сатып жатышат. Чындыгында байкасаңыз, паланча кыз дейт, 100 окуучунун ичинен 4-өсүн бюджетке алабыз. Мына бюджетке өттүн 4 кыздын бирөөсү мен өзүмө балама көздөп койдум эле, ушуну сизге маалыматты 5000 сомго берем. Каяктан, кандай адрес, баласыз, жуучу болосуз, үйлөнөт. Үйлөнбөй калса, же кийин идиш аяк кагышып бурушуп кетсе, же кыз барып келин болгон учурда сиз сөзүңүздү укпай койсо, айтор айтканыңызды кылбай койсо, бул учурда биздин деканатыбыз жооп бербейт. Жоопкерчиликти албайт мойнуна.
деп ошол жерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кээ бир жерлерде колледж, университеттер жакшы окуган кыздар тууралуу маалыматты сатат. Колледжде 3000 го десе, жок, бул колледж, бул жер университет. Айырмасы 2-3 миң сом. 2-3 миң сомду эконом кыламын деп, 2-3 жыл контракт өтүп калбаңыз деп, ар кандай маселелерди айтып, бул жер дагы калса, урматтуу мекендештерим, бизнес болуп кеткен. Чындыгында эгер ушул кетиш болсо, ушул маселе кетиши болсо, кийин барып кыз келиндер же күйөө келин деп магазиндер ачылып калабы? Бизди күйөө тандаш, биздин келин тандашы магазинибизге кош келиңиздер. Эгерде сиз бир келинди тандай турган болсоңуз, же досторуңузду 5 досуңузду алып келе турган болсоңуз, алтынчысы бекер деп, ошондой акциялар дагы болуп кетиши мүмкүнбү деп ойлондуруп коет да адамды. Бул маселеде чындыгында биз башкача ойлонобуз. Чындыгында башкача ойлонобуз. Сүйүү эмне билбейт элем. Мен эч кимди сүйбөйт элем. Сүйүү эмне билип алдым, баланчаны сүйүп калдым деп жаштар даяр, куда тараптар даяр, эми маселе өтө биринчи этапка өтөт. Билесизби? Биздеги негизги каталардын бири жаштарыбызга өтө талаптарыбыз көп. Мында кээде WhatsApp'тар аркылуу, кээде интернет аркылуу аудиолор тарап кетет, билесизби? Ошолор бизге так мисал боло алат да. Кыз тарапка коюлган тарап, биздин күйөөбүз, балабыз ушундай ичпеген, чекпеген, заводу бар, фабрикасы бар, имандуу, ахлактуу, паланча жерде окуган, паланча жерде иштеген, ушунча тажрыйбасы бар, сонун айтор гүл, мындай эркек жок, идеал эркек да. Эми биз издеген кыз акылдуу болсун, данышман болсун, идиштерди чаппасын, жерге сындырып албасын, сөкпөсүн, ырдабасын, бийлебесин, тайраңдабасын, сайраңдабасын, көчөгө чыгып кетпесин, түнү жүрбөсүн, күндүзү жүрбөсүн, ар дайым иште болсун, эмгекчил болсун, огороддорду жүз катары чабып салсын, гиластарды эгип терип салсын, тынымсыз аракетте болсун, тамагын кылсын, кайненесин карасын, кайнатасын, бутунун массажын кылсын, тырнагын алып берсин, күйөө баласын көпчүгүн дагы керек болсо арчып койсун. Талаптар өтө көп. Күйөө баланы идеал кылып көрсөтүп, идеал келин талап кылышат. Анан айтат, бул тараптагы жок, мындай келин жок, табып ал, болбойт дагы, никогда болгон дагы эмес мындай. Ошондой суроо талаптарды айтып жатканда адам кичине алды аркасын караш керек да. Мына жер кичине мындай тынчсызданбайбы экен дейм да, ошондой тараптарды, суроолорду берип жатканда адам. Мындай түшүнүк бар да, жеке менде. Бирөөнүн кылып жаткан ишин көрүп, мен бул жакта уялып кетем. Ал уялбайт, бул бетон болуп калган, баллон болуп калган, запаска баллон. Ошонун кылып жаткан ишин бул жактагы адам көрүп, неудобный болуп, мындай тынчсызданып каласың да киши. Бирок ошол ишти кылып жаткан адам өзү уялбайт. Өзү бир мындай тынчсызданып койбойт. Контрактпы жокпу, окуган эмеспи, мындай байкап көрсөм, мына колумду мынтип, көзүмдүн кыры менен карап текшерем да, изучать этем. Биздеги экинчи нерселер биринчи орунга чыгып калган да, мекендештер. Окуганбы, байлыгы барбы, акчасы барбы, диплому барбы? Ким айтты диплому болсо бактылуу жашап кетет деп? Ким айтты диплому бар деген акылдуу дегени деп? Ким айтты диплому бар деген кор болбойт, оорубайт, кесел болбойт, инвалид болбойт деп? Дипломдуу акмактар толтура дүйнөдө. Дипломдулар өтө көп. Бирок акылсыз. Диплому бар дегени, үйү бар дегени, машинасы бар дегени, бул бир күндө авария болуп же бирдеке болуп же бизнес банкрот болуп бардыгынан бир дегени ажырап калат дегени эмес, урматтуу мекендештерим. Бирок ушундай болуп калышы дагы мүмкүн. Бардык биздеги экинчи нерселер биринчи нерсеге көтөрүп алып, өзүбүздү кыйнап, өзүбүздү сарсана кылып, дыккат кылып, көп ойлонуп, көп ооруга чалдыгабыз да. Чындыгында ушундай. Жаштарыбызга коюлган шарттар өтө көп. Сулуу болсун, чырайлуу болсун, эми бойдок жигиттерибиз айтпай эле коеюн. Сулуу болуш керек, акылдуу болуш керек, мен үйрөнө турган кыз, эч ким менен жүрбөгөн, эч ким менен жатпаган, эч ким менен тарабаган, айтор сонун кыз болуш керек деп өзүгө сонун талаптар кылат. Карасаң, өзү төртөө менен жетелешип жүргөн болот. Анан байлыкка кызыгат кыздардын көбү байлыкка кызыгат деп коет да. Байлыкка кызыгыш керек. Сен өзүң эркек болуп туруп байлыкка кызыгып атасың го. Байлык алышыбыз керек, акча иштешибиз керек. Бул муктаждык. Кыз бала, сен бир тараптуу ойлонсоң, кыз бала 1000 тараптуу ойлонот. Эртең балдарын сен багышың керек, балдарын карашың керек, үй жайлуу болушуң керек. Бүт нерселерди эсепке алат кыз бала.
ошонун эртең балалуу болому, балдарымды карайбы, бул азыр абийирсиз, жоопкерчиликсиз эркектер өтө көбөйүп кеткен. Үйлөнүп, бала чаканы төрөттүрүп коюп, туудуруп коюп, анан өзү ичип, чегип, каалаганын кылып, экинчиси менен жүрүп кеткендер толтура. Ошол нерселердин эсепке алып дагы кыз бала өтө катуу ойлонот. Сарсанаа болот. Турмушка чыгуу оңой эмес кыз бала үчүн. Ал өзүн арнап атат. Эң жаманы билесиңби эмне? Турмуш куруп ажырашып кете турган болсоң, бардык күнөө кызда деп ойлошот, аялда деп ойлошот. Анан бардык бала дагы ошо аялда калат. Бардык багып чоңойтуп коюш дагы ошо аялда калат. Кыз бала турмушка чыгып аял болуп кайтып келет. Эркек киши ажыраша турган болсо кайра эле бойдок болуп калат да. Коомубуздагы түшүнүктөр дагы кээ бир түшүнүктөрдө өтө түпкүрү менен тамыры менен өзгөртүү учуру жетип келди менимче. Экинчи нерселер эмне? Биринчиге чыгып калгандыктан биз өтө көп кыйналабыз. Меримиге кезек келди. Мерими life story деп бүгүн сүйүү тарыхы деп жаштарыбыз көп нерсени кылганга аракет кылып атат. Европадан башталган бул нерсе Европага тиешелүү. Америкадан башталган нерсе Америкага тиешелүү. Бирок биз түшүнөйлү, бул биз Кыргызстандабыз. Европада таанышуу бурчу деп, таанышуу тарыхы деп ошол нерсени кылышат. Түшүнүктөр башка, када салты башка, биз Кыргызстандабыз, када салтыбыз башка. Спектакль да. Карап күлгүң келет. Ата-энеси келди, бир туугандары келди, бир күнгө макулдашылды. 20 күн болду таанышкандарга. Ата-эне тарабынан тааныштырылды. Бар жок сүйлөшүлүп бүтүлдү да, тойлор дагы белгиленип бүтүлдү. Эми булар 2 жаш өзүнчө гүлдү алып алган, шамдар 2 жакка жагылган, салюттар атылууга даяр турган, бекерчи достору жанына келип алган, эптеп питанияны урабыз деп, кечки ушун бекер экен деп, бардыгы чогулуп келип алган, жеп ичер бекер деп, ар кандай мындай куштарды бирдекесин жасап, тойлор маарек болсун деп, аркага задний фонду коюп, же көл, же панорама мусор жерге алып чыгып алып, же бир коозурок жерди табышып, не кылышат? Мерими кылганга аракет кылышат. Спектакль да, бар жок сүйлөшүлүп бүтүлдү. Бар жок бүттү, даяр бар жок. Эми не кылыш керек? Колуга баягы 250 сомдук пластмасса өзүктү тагып, мага тиесизби деш керек. Кыздын башка айласы барбы? Жок дей алабы, жок, урматтуу мекендештер. Өзүңүздөр айтыңыздарчы, жок дей алабы, жокпу? Ата-эне макул болду, күндөр белгиленип бүтүлдү. Бизге лайфстордун не кереги бар, урматтуу мекендештерим? Бар жок сүйлөшүлүп бүтүлдү го. Бул жерде карап күлгүң келет да, спектакль да бүт бардыгы. Ушул нерселерди жыйыштырып, ушул нерселерди токтотуп, өзүңө, келечегиңе, жок дегенде машинаңа, же бир жок дегенде башка өлкөгө барып келиш үчүн жол кире. Кылса болбойбу экен деп кичине нерселерди айткың келет, бирок бирөөнүн жөнтөгүнө киреше албайм го мен. Айтуу бизден, аткаруу сизден. Биздеги көп нерселер адамдарга карап уланып кетет. Буга жөнөкөй эле мисал Фатиха тойдон мурда дуа берүү, ак бата берүү маселеси. Ушул ак бата берүүдөн башталган маселе бүгүн тойдон мурдагы той болуп калды да. Миңдеген себептер, миңдеген азыктар Куда тарапка келет, кайра эле миңдеген нерселер ошол тарапка кайра барат. Чындыгында бири-бирибизден урдайбыз да биз. Азыр бирөө баягы торту башына урмай туулган күндө деген нерсени кылып койсо, барып ушул нерсе када салтка да айланып кетиши мүмкүн да бизде. Мени коркуткан нерсе ошол. Бир нерсе чыкты, дароо басыш керек да ал нерсени. Ал нерсени кылыш керек. Паланча кылды, биз да кылышыбыз керек. Бизде көп адамдар бекерчи экен дагы кыларга иш таппай ар нерсени кыла берет экен да. Бул биздин салтыбыз, ушул күндү белгилешибиз керек. Ушул күндү ушул майраматка коюшубуз керек. Өзү майрамдарыбыз толуп тура. Бизди чарчатат майрамдарыбыз. Ашча майрамдын кереги дагы жок бизге. Чындыгында бул нерсе бизди чарчатат. Кээ бир нерселерди автоматтык түрдө, сөз түрдө токтотушубуз керек. Не десеңиз, бул оригинал калпак меники, 3000 сом. Бул арзан топу 250 сом, 300 сом турушу мүмкүн. Билесизби, ушундай топулар, ушул сыяктуу пластмасса мындай каттуу калпактар бар. Анан 4-3 мындай коробкада Өзбекстандын чыгарган көйнөгү бар, 250 сом. Ушул калпак менен ушул көйнөк модада, билбейм, ушул көйнөк менен калпак бир 200 тойду айланып келип, анан бирөө кийсе кет, болсо ал дагы мусорго кетет. Бул айланма көйнөк менен айланма калпак да, пластмасса калпак. Берсең жакшыраак нерсе бер, жакшыраак оригинал калпак бер, кийгениңе боло турган болсун. Арзан калпак, арзан 4-3 коробкадагы көйнөк, ушул нерсе бир 200 тойду айланат да.
Эң жаманы эч ким кийбей агында барып мусорго кетет да. Көйнөк жакшыраак болсо макул. Синтетика терди састат ушундай жаман көйнөк. Бирибизге берип аткан нерселерибиз дагы ойлондурат да. Кана маани дегим келет. Белек берүү маселеси бар. Ошол эки куда тарап эки машина сүйлөшүлөт. Эркек тарап аял тарапка, келин тарапка бир машина жүк жөнөтөт, себет, подарка, белек, селек бүт бардыгы бар. Андан эле ошол нерсе кичине алмаштырылып, нандар, лепешкалар алмашылып, кайра бир машина бул тарапка келет. Кана маани, кана максат дегим келет. Ошол жерде кыйкырып, автоматты бер өзүмдү атып салам дегим келет. Ушул нерсени кылбай коюштун жолу барбы? Ушунча ысырапкерчилик эмне кереги бар? Кээде аялдарыбыз кылып жаткан нерселерин өздөрү билбейт. Не максатта кылып атканын өзү дагы билбейт. Тойдон кийин ушунча каржы эсептеп көрүп, өзү неге мындай кылдым деп өзү дагы ойлонуп калат. Астагфирулла дештен башка жолубуз жок. Айлабыз жок. Мындан дагы эң жаманы кедей адам болуп туруп бул нерсени кылышыда. Байлар макул, акылсыздык кылып койду ушул нерсени, ысырапты, акчасы көп. Бул жерде кедей адам мындай өзүн ойлош керек, аркалын ойлош керек. Тең теңи менен, ит сөөгү менен деген сөздөр бекеринен айтылган эмес. Паланча бай ушундай той кылды, молодец, көз тийбесин, 1000 адамга 2000 сомдук адам башыга ушунча миллион сомго той кылыптыр, 2,5 миллион сомго. Молодец, Алла разы болсун дебейт дей. Мен дагы кылышым керек. Ошоңго жетишим керек. Бул нерсе жарыш боло берет. Бул жарышта эч ким зор болбойт. Сен 5000 адамга той кылсаң, эртең бирөө 7000 адамга той кылып коет, сөзсүз түрдө. 2000 сомдук адам башыга салаты бар, торту бар, пирожкиси бар, прайниги бар, самсасы бар, тойлорубузда ысырап, дасторкондун үстү толуп кеткен. 200 сомго тоесуң, 2000 сомго бале барбы? Деген келет да. Өзү 200 сом таппайт тойдон кийин. Лепешкасыга. Той күнүчү. Дасторкондо пустой жер жок. Стакан койгонго жер жок. Микрофон койгонго жер жок. Чындыгында ойлондурат, кайгыга салат, ойлондурат, күлгүң дагы келет да бул нерсеге. Кылышым керек, кайненеси жүзүнө салат болбосо. Эртең кызымдын барган жеринде тили кыска болуп калат, тили кысык болуп калат, сүйлөй албай калат кайненесине. Кылышым керек экен деп кылып баткакка белибизден батып, ошо батактан аз чыга турган учурубуз да. Ошондуктан да бул нерсени мен түшүнүктүү кылып жеткиргенге аракет кылып атам. Ошондуктан да айтууга мажбур болуп атам. Бир нерсеге өтө күлгүм келет да. Эркек тарап мисалы үчүн аял тарапка, кыз тарапка, келин тарапка тагара бирдекелерди алып келе турган болсо, сарпайларды кайнене отуруп алып ар бирин текшерип чыгат экен да. Тагарасын ачып алып, ой мантысы мындай экен, самсасы мындай самса салып коюптур, мен мындай нерсе кылдым эле аларга. Сарпайы текшерип, материал арзаныраак экен, 100 сом кымбат эле меники деп, ушинтип элестетем да, бир комнатаны айнектерин жаап алып, эшик терезелерин жаап алып, ичиге кирип алып, караңгы комнатада кайнене отурат. Мынтип сарпайларды ачып, мынтип текшерип, калпагы мындай экен, мантысы мындай экен деп. Десе 4 түштүк манты жейт, ошо мантыдан жесечи. Ар бир нерсесин айып издеп, кемчилик издеп, ким менен куда болдум мен деп коет. Мынчалык төмөн адамдар булар деп коет. Нан сындыруу маселеси. Бул жерде нанды айтуудан максат бизде, биздин кошуна өлкөлөрүбүздө нан сындыруу маселеси бар. Бизде дагы кээде бар, ошо нанды башына текеретет, машина алса машинаны айландырат. Ушул керек эмес ырым-жырымдар бизди чарчатат. Анан бул күнөө дагы, ширк дагы. Жеңил ширктер, кичине ширктер. Бул нерсе бизди абалыбызды оор кылып коет. Аллах Таала бардык күнөөнү кечириши мүмкүн, ширктен башка, ширк кошуу. Биз нанды урматтайбыз, сыйлайбыз. Бирок нанда эч кандай касиет жок. Нанды билбей тебип алган болсоң, ой нан кечирип кой дештин кереги жок. Бизде ачкачылык 90-жылдары, 99-жылдары ачкачылык өтө катуу болгон экен дагы. Сууду кеңири кордой беребиз, бирок нанды өтө аздектейбиз да. Бирок буга касиет бербешибиз керек. Кээ бир областтарда нанды башыга айландырып, сапарга кетсе нанды сындырып, армиядан келсе нанды башыга айландырып, жедерип нанды. Нанды жегенден кийин үйгө асып коюп, нан бүтүн ушул жерде тиштеп турса, бала армияда сонун келет деп
ар кандай ырым-жырымдарыбыздын себебинен бүгүн өзүбүздү кыйнап атабыз. Ошол нерсени кылгандыгыбыз үчүн дагы башыбыз баледен чыкпай атат. Үйүбүзгө рызкы кирбей атат. Берекелүү болбой атабыз. Мындай эч бир касиет жок. Нанды ошага түшүп кетсе жеп коюш жакшы нерсе. Нан бир жерде жете жаткан болсо үйлөгө алып коюш, ит жеп кетет деп алып коюш жакшы нерсе. Бирок буга касиет берип, ырым-жырым ойлоп табыштын кереги жок бул маселелерге. Ушуну билишибиз керек. Нан сындыруу маселеси нан сындыруудан башталды. Бирок өтө жогорку деңгээлге жетти. Кээ бир адамдар бул нерселерди айтып жатканымда, кээ бир аксакалдар мындай реакцияларды билдириши мүмкүн да. Сен биз ата бабаларыбыз кылып келип жаткан нерсеге каршы чыгып атасың. Сен берген жумуртаңды куш сындырып кеткир деп ар нерселерди айтып, той болбосо аш жебесек, пакетке түйүп кетпесек, пакетке түйүп неберебизге жедирбесек, аксакалдар сакалын сылап шорбосун ашын анда сорконун үстүндө башкалардын дагы этин жеп кыйбатын кылып, ушагын кылып жеп отурбасак, мындай той кылбаса, албетте сөздөр көбөйөт да. Ушундай реакция билдириши мүмкүн кээ бир адамдар. Бирок түшүнүгүбүздү жалпы түрдө оңдошубуз керек. Азыр 21-кылым. Азыр бардык нерсе өзгөргөн, өнүгүп атат. Башка адамдар айга барып, Марска барып флагын сайып, чоң-чоң ачылыштарды, илимий техникалык жактардан өзгөрүүлөрдү кылып атса, биз паланча мындай той кылыптыр, биз мындай той кылышыбыз керек. Илон Маск Кыргызстанда төрөлгөндө Илон Маск болбойт эле. Билесиздерби эмне болот эле? Эптеп 25 жашымча Россияда иштеп алсаң, Илон Маск деп паласта тактагына жазып, Пилус Нагима барабар сүйүшкөн деп жазып, Lexus машинаны айтып экөөсүнө. Lexusга мынча сом иштесем, 2 айлык зарплатам кетет экен. Анан мынча кой кылам, анан мынча мал кылам. Анан тойду мынандай кылам, мынау кафеде кылам, Золотой Ордодо кылам деп пландарды түзүп, Илон Маск болбойт эле. Кандай той кылам, эл эмне дейт, паланча туура эмес сүйлөп койбойбу экен мага, мынага паланча сом бересе беришим керек, досумдун жакында той келди, дагы $100 беришим керек деп Илон Маск болбойт эле бизде болгондо. Мен көп өлкөлөрдө жүрөм. Европада дагы болдум, башка өлкөлөрдө. Жакын эң ашып барса 20 адам чогулат тойга. 20 адам жакын туугандары. Бул тойду ашкере кылып коюш эле сүннөт. Мына мен үйлөндүм деп бир кичине адам жакындарың билсе болду. Ошол нерсе Европа башка өлкөлөрдө калыптанган, биз каяктан алдык түшүнбөй калдым да биз. Орустарга эле барыңыз жакын Россияга. Россияда эч ким андай той кылбайт. Кафе, ресторан, лимузин, Lexus мындай машиналар жок. Эң жаманычы не жаманы десеңиз, биздеги эркектер, бойдоктор, мен реал болгон окуя бул. Досума айтсам, дос, үйлөнүп атасың, бизде машиналар бар, ушу тоюңда машина, биздин машиналар бекер болсун кылып коелу, келин тарабыңа барып коелу. Десем баягы айтып атат, мен азыр кылбасам, никогда кылбайм. Кийин отурбайм бул машинага. Азыр отуруп алышым керек бул машинага деп атат да. Күчтүү машиналарга. Элестетсеңиз, өзүгө болгон самооценкасы, өзүгө болгон баасы, өзүгө болгон ишеними ушунчалык төмөн да биздеги балдардын. Келечегиге болгон үмүтү өчүп калган. Эптеп тоюмда отурбасам, кийин отурбайм. Эптеп ушу тоюмду кафеде кылып албасам, кийин кафеге кирбейм деген түшүнүктөрү бар. Ошондуктан да иштеп, кордолуп, сөз угуп, кыйналып, чогултуп келип акчасын бир күнү шу бет шамалга кетирип коет да. Сен бир күн машинада отурган жакшыбы, же түбөлүк машина айдап жүргөнүң жакшыбы? Түбөлүктү өзүңө бир личный машина алып алсаң жакшы эмеспи? Бир күндү абага чачкандан көрө. Түшүнүктөр ушунчалык туура эмес да. Билесиздер, ошо бала кийин ниетиге жетти. Биздин машиналарда чыккан жок, өзүнчө машина кылды, бирок дагы эле өзүнүн жеке машинасы жок. Мен айткан элем, жок дегенде магазин ачып кой досум. Дагы бир окуя, бул реал болгон окуялар да. Кошунама айттым үйлөнүштөн бойга. Кандай той кылып атасыздар? Шарият жактан кичпейил той кылыңыздар, ысырап кылбаңыздар, ысырап шариятка туура келбейт деп айттым. Өзүңүздү кыйнаганыңыз калат. Агам, акем 7 жыл Россияда иштеди. Ишенсеңиздер, 7 жыл Россияда иштеди. Эмне үчүн? Үйүн кичине оңдоду, анан тойго акча чогултту. Сизден кийин инеңиз бар, сиз бөлүнүп чыгып кетишиңиз керек. Үйүңүздүн аракетин кылыңыз, ысырап кылып той кылбаңыз. Балага макул деди.
Көпчүлүк бойдоктор макулдайт, мындай ысырап кылбай эле кылайын деп атам десе. Кийин апасыга келип сүйлөштүм. Апасыга айтсам, ушундай той кылыңыздар десем, апасы мындай той кыла турган болсом мен 20 той кыламын дейт. Менде менин максаттарым бар, мечтам бар. Бир бала чоңойттум. Чоң балам бул, ушундай той кылышым керек деген түшүнүгү бар да. Ошондо астагфирулла. Бул эми бала дагы 10 жыл Россияда иштейт экен да, тойдон кийин кыйналып деп ойлоп калдым. Ишенсеңиздер, ошол тойдон кийин кредит алышты. Дагы эле кредитин төлөй албай Россияда иштеп жүрөт. Кана бактылуулук, кана бакыт. Той маанилүү эмес, тойдон кийинки реал жашоо маанилүү. Ата-энелер, силер көзүңөрдү ачкыла. Эл мындай той кылды деп балаңар иштеп, тердеп, кыйналып келген акчасын бир күндө той, менин максатым ушундай, мечтам ушундай деп чачып жибербегиле. Билесин, акча табыш оңой эмес. Ошо ата-энелерди Россияда өзүн барып иштетиш керек да. 10 жыл раса суукта тоңдуруп, шахтада көмүр ташып иштетиш керек. Ошондо акча табыш кыйын экендигин билет. Ошондо баласынын эмгегинин кадырына жетет, баркына жетет. Бир бала Россияда 200 миң, 300 миң картасында акчасы жүрөт, бирок теңири жүрөт да. Каалаганын жейт, каалаган ойноштугун кылат, арам иштин кылат, каалагандай жүрөт. Чекпеген, ичпеген эч нерсеси калган эмес. Анан сурадым, мен неге мынтип жүрөсүң? Адам болбойсуңбу? Баягы айтат, баягы бала ичинде арманы бар да. Мен Россияда ишенсеңиз, молдоке 5 жыл, 6 жыл иштедим. Үйгө бардым, айылга барсам, же үйүм жок, же машинам жок, же эчтекем жок. Мен жиберген акчалар кана десем, ата-энем жер карап турат. Анан мына мен өзүм иштетем, эч кимге жөнөтпөйм, каалагандай жашап атам азыр деп атат да. Кандай өзүңдүн балаңдын эмгегин башка бирөөгө чачып жибересиң? Кош майы бар экен, аланча бар экен, ананча бар экен деп элдин көзү үчүн. Ошо эл балаң бирдеке болсо жардам береби? Ошондуктан ойлорубузду өзгөртүү учуру келди, урматтуу мекендештерим. Кандай касиет бар? Кандай маани бар? Кандай максат бар? Малдын жүрөгү менен уруш деген салт бар, билесиздерби? Ойдун койдун жүрөгүн алып мынтип айландырып, күйөө баланы, келинди айландырып, ушул када салттар бар. Бизде эң жаманы, мен корккон нерсе, бир нерсени баштаса бирөө, ушул нерсе кийин барып када салт болуп кетет да. Биз үйрөнчөк, биз дароо кабыл алат экенбиз да. Айрыкча ушу той маареке маселесинде дароо кабыл алабыз. Өтө коркунучтуу маселе. Эми күйөө көрөр, мал жаяр маселеси башталды. Эми бул дегени эртең кызыбыз барган жеринде кандай жашайт, кандай үйдө жашайт деген максатта көргөнү барышат. Бирок мунун чындап мойнуна алышыбыз керек. Максаты асты башка нерсе. Барып ошол жерде мебелдердин размерин, кандай занавескалар кетет, кандай төшөктөр кетет, кандай мебелдер келет, кыз тарап кандай нерселерди алып келиш керек. Үйдү көргөн эле барышат кыз тараптан жакын туугандары. Барган учурда неге барат, билесизби? Бетондуу үйгө барат. Сырты шпаклевка болгон эмес, крышасы али жабылып элек бир үйгө барат. Мына бул үй, мына шипр кагышыбыз керек, мына жерге кылышыбыз керек, мына жерге занавеска ичишибиз керек, мына жерге мебель коюшубуз керек, мына жерге бетон коюшубуз керек, мына жака туалет кылышыбыз керек деп баягы кайнене барлык нерсени айтканды баштайт. Келин тараптан келген туугандар, бирок кана кайра кылабыз десе, мына ушул жерге кылабыз деп бузук, тамак ишык, крышасы бүт элек үйүн көрсөтөт. Мен ушул нерсени ашыкча айтып койдум, чындыгында, бирок мындан да ашыкча болуп аткандар бар да. Кондиционер, холодильник, бүт бары жогун келин тараптан алып алгандан кийин дагы сөз кылат уялбастан. Бет деген ниет. Жакшыраагын кылбаптыр дейт. Ушундай дагы жаман куда болобу деп сөз дагы кылат. Кайнелердин эң жаман жакпаган нерсеси билесизби мага не? Келин турса, паланчанын келини, кошунамдын келини кайненесиге мындай нерсе белек бериптир, мындай масы бериптир, мындай турса бериптир. Келин күйбөгөн жери күл болуп кетет да. Апасыга чалат, кайнене мындай нерсе сурап атат дегени да бул нерсе. Куда тарап дагы жеткирип берет. Башың жарылып кетет ушул нерселерди көргөндө. Ушундай кайнелердин барлыгы, ушундай келиндер чыдамкайлыгы, дилим кысык болбосун, келиним кызым кордол болбосун деп куда тараптан келин күйөө тарапка бардык нерсени кылып бериши чындыгында ойлондурат. Адилеттүүлүк кана деген келет.
Урматтуу мекендештерим, бир нерсени айткым келет да. Ошол холодильник, ошол диван, ошол переноска, ошол занавеска, ошол диван, ошол төшөк, ошол шакек, ошол көйнөк, ошол калыстук бардык нерсени качан алышты үйрөндүк биз күйөө тарап. Келин тарапты кыйнап, кордоп, зордоп, кредит алдыртып, ушул нерселерди кантип алабыз, кайсы бет менен алабыз? Күйөө балдарга суроом бар да. Күйөө балдарга суроом бар. Силер уялбастан кантип аялыңар алып келген диванда жатасыңар? Уялбастан кантип келин тарап берген турсамайканы кийесиңер? Өзү качан ушул нерсе калыптанып калды? Кыз тарап күйөө тарапка турсамайкасына чейин алып келип бериш качан калыптанып калды бизде? Бир бала кыз тарап сарпай кылганда, кийим кылганда мага туура эмес кийим кылып коюптур. Турецкий деп Өзбекстан чыгарган костюмчун алып келип бериптир деп ошентип сүйлөп атат. Элестетсеңиз, ушул эркек бала ушул эркекпи? Ушинтип сүйлөп атат. Кыз баланы Кудай бир сактаптыр дедим. Эми бул жакта дагы бир бала айтып атат. Мага калпактын сонун кийгизген жок, баягы пластмасса калпактан кийгизип койду, туфлимдин размери туура келбей койду. Ушул дагы сөзбү? Билесиздер, ушул ырым-жырымдар деп, кээде ушул туура эмес түшүнүктөрдү деп ажырашып кетип аткандар толтура. Эң жаман 2 миллион, 3 миллион сом расход кылып той кылгандан кийин 10 күн жашабай ажырашып кеткендер толтура. Мунун буга не дейсиздер, урматтуу мекендештер? Бизге өзү бир сунуш, мен жалпы сунушум, үйлөнүү 1 миллион сом болуп атса, той-пой расход кетип атса, ажырашууну 5 миллион сом кылып коюш керек. Ажырашам дегендерге, себепсиз ажырашам дегендерге штраф 5 миллион сом мамлекеттик түрдө, катуу түрдө салыныш керек. Шондо ажырашуу жоголот өзүнөн өзү. Себеби азаттыкка, эркиндикке чыгуу кыйын болуш керек да. Эки эсе 3 эсе штрафты көбөйтүп салыш керек. Себепсиз ажырашкандар толтура бүгүн. Өткөндө бирөөсү келиптир мага. 2 жаш. Аял айтып атат, эрим менен ажырашам. Неге ажырашасыз эжеке? Мени сүйөм дебейт агат. Сүйбөй калды дейт. Аны токтоп туруң. Жүр деп эркектин аркы башка бөлмөгө алып кирдим дагы. Ал жерде сөздөрдүн айтып, аят хадистердин айтып, башканы айтып, кирип сүйөмүн деп айтты. Кирди сүйөм деп айтты, ошентип жараштырып, тааныштырып, кайра ажырашпай турган кылып, никени бышыктап, бетонной кылып катырып, окуп жибердик. Жашап атат жакшынакай. Себепсиз ажырашып аткандар толтура бүгүн. Ошолорго очойтуп штраф салыш керек да. Анан ажырашпай турган болот. Стол, стул, бардык нерсенин алыштан уялышыбыз керек. Эркек тарап. Кээ бир түшүнүктүү эркектерибиз дагы бар. Кыз тараптан эч нерсе кереги жок. Мен эркекмин. Эч нерсенин кереги жок деген эркектер дагы бар. Аллах ыраазы болсун. Ошондой эле балдарга да сүйүнөм бардыгына. Бирок очойтуп нафсин өтө кенен кылып алгандар дагы жок эмес да. Эми кезек чакыруу катка келди. Мен темаларга даярданып жатканда, сабактарды жазып жаткан учурумда ушул чакыруу кат менен ичкиликти айтпай эле коеюн, арактансыз деле сабактарда өтө көп айтып жүрөмүн деп ойлондум да. Бирок чакыруу каттарды көргөндөн кийин адамдар айтып жаткан, балдар тартып атат, бул балдар айткандан кийин чакыруу катты дагы айтпасам болбой калды. Ишенесиздерби, чакыруу катка бир макал ойлоп табыш керек да. Эгерде жаштардын бактын билгиң келсе, бактылуу болушун билишин кааласаң, чакыруу катка кара. Чакыруу кат кандай болсо, алардын бакыты ошондой болот деген мааниде. Чакыруу каттарды бүгүн кагазда, золотой светте, ар кандай светте, мынандай парочка кылып жазып, жүрөк түрүндө жазып, кагазда атайын чыгартырып, кагаз чыгарган жерлер ошентип акчаны басып атат бүгүн. Бул жөнөкөй чакыруу кат го. Айылдарда эстесеңиздер, мен жеке жаш бала болгон мас секилде бакырып тойго айтып коет эле. Аялдар 10го, эркектер 11ге мисалы үчүн. Мас секилде эле бакырып кыйкырып айтып коет эле айылда. Чакыруу каттын не кереги бар? Азыр 21-кылым өнүккөн замандабыз. Интернеттен эле мындай таштап койсо болот чакыруу кат кылып. Макул эми интернет заманы урмат союз кетип калбасын десеңиз, өзүң барып эле айтып кой.
өзүңдөн живойдон өткөн айтуучу жок, чакыруучу жок. Ушунчалык урмат кылсаң, өзүң барып айтып кой. Чакыруу кат кылып, кагаз кылып, конверт кылып, аны жасап, кагазды салып, ошончо акча, жөн эле акча кетирүү да бул, башка нерсе эмес. Ошончо акчаны ысырап кылып жаткан учурда анын карындашы окууга акча таппастан кафеде официантка болуп иштеп жүрөт. Күйбөгөн жерим күл болуп кетет. Акеси үйлөнүп атат. Мына карасаңыздар, бул реал окуя да. Кафеде официантка болуп кыз иштейт, бирок ошо кафеде иштеген кыз иштеген кафеде акесинин тою болуп атат. Ошончо 1,5 миллион сом ысырап кылып той кылышып атат, бирок карындашы байкуш студент акча таппастан, контрага акча таппастан официантка болуп ошо кафеде иштеп жүрөт. Да, ошо той күнү иштегени жок, акемин тою деп. Бирок башка күндөр ошол жерде иштеп аткан да бул. Эмне кылабыз өзүбүз кыйнап? Конвертке акча, чакыруу катка да акча кетиресиңби? Адамдардын мындай кылып жаткан иштери мени кээде коркутат, ойлондурат. Адамдар ушунчалык дагы, кээ бир адамдар ушунчалык дагы акмак болобу деп. Чакыруу кат. Ушуга дагы акча кетирип, урматтуу мекендешим. Анан эң жаманы билесизби эмне? Ушунча кагаз, бир күндө бир эле кагаз кайра эле кайка барат? Же бумага заводко барат, же туалетке барат. Сиздин Мырзабек деп, Айгүл деп, Аделия деп коюлган аттарыңыз туалетке кетет. Ушунча ысыраптын эмне кереги бар эле? Туалетке кете турган нерсе экен го. Кадыр кымбатыбыз, өлчөмдөрүбүз биздики туура эмес болуп калган. Өлчөмдөрүбүз туура эмес болгондугу үчүн дагы өзүбүз кыйналабыз да, урматтуу мекендештер. Эми ушул нерселер бүттү. Эми эмне кылабыз? Той болот деп ойлойсузбу? Жок, тойго дагы бар. Эми келин көйнөк тандайбыз. Келин көйнөк тандайбыз, урматтуу мекендешим. Келин көйнөк маселелерин мен жашоомдо болгон окуя реал түрдө айткым келет да. Бир досум үйлөнө турган болуп, кандай деп жолугуп, бир сурап көрбөйлү деп калды да. Досум айтып калды, келин көйнөктөрдү салонуна көрүнүп турат, бир сурап көрбөйлү, эртең аяшың кийет, башка болот dedi. Хорошо деп кирип көрдү. Кирип көрүп сурасак, келин көйнөктүн бир күндүк арендасы билесиздерби канча сом? Долларда $2,500 дейт. Ишенсеңиз, ал кыздын оозунан жөн эле чыгып атат, $2,500 деп. Бул жакта досум буттары титирип костюмун таппай калды. Ушунчалык да кымбатпы деп. Да, биз кирген салон кымбат салон экен. Бирок ушундай салондордун барлыгы, ушундай салондорго акча төлөшкө даяр болгон адамдардын барлыгы мени ойлондуруп койду чындыгында. Бир күн арендага кийиш көйнөгүнө $2,500 билесиңби? 253 көйнөк алып 2 жыл, 4 жыл кийбейсиңби жаргагандан көрө? Дегим келет да. Ошо кыздарыбыз өмүр бою мечта кылып алган, келин көйнөк кийбесем кийбейм, тийбейм деп алаткан кыздар аркаларыңарды ойлогула. Эртең пияз отоп калбагыла сулукта, көпчүгүңөргө сулук өтүп. Талаада иштеп калбагыла эртең. Күйөөңөрдү колдогону белгиле. Бир күн эптеп сыгып жеп алышым керек деген түшүнүк жок. Ошо күйөөңдүкү сенин акчаң, сеники анын акчасы. Ортоңор бир эми. Ушундай кыздар дагы бар, түшүнүктүү кыздар. Алла ыраазы болсун. Кээде ата энеси жок өскөн түшүнүктүү кыздар дагы болот. Кереги жок. Мындай көйнөктү кереги жок. Коюңуз атасы, муну эле кийели. Арзан экен. 1000 сом экен, 1,5 сом экен. Же келин көйнөктүн вообще мага кереги деле жок. Подружкамдыкы бар, ошону алып турам деген кыздар дагы жок эмес. Аллах ыраазы болсун алардан. Менин Молдо Сабыр деп тамаша ачып коебуз, парикмахер Чачтарач акабыз бар эди. Ошол үйлөндү. Жеңебизге көз тийбесин, өтө сонун жеңебиз. Аллах ыраазы болсун. Бир куртканы, кышык куртканы дагы 5 жыл кийип кое берет. Жок, албайм, мен ушуну кием. Сиз акча чогултушуңуз керек. Биз үй салышыбыз керек, бир машина алышыбыз керек, биз мындай кылышыбыз керек, балдарыбызды окутушубуз керек. Келечекти ойлогон түшүнүктүү аял экен да. Бирок мындай аялдарга ондон бири туура келип калбаса кыйын маселе болду. Чындыгында урматтуу мекендешим, байкасаңыз, болуп жаткан, биз салонго кирип жаткан салон көйнөк бул кымбат нерсе экен. Анан мен досума айттым, жок доске, бул мага салондон чыгайлы, базарга барайлы. Базардан өтөрү жок. Базар
сонун жер. Базарда ижад еттик, базарда бирөө чыгып калды, аны танышы бар экен, ошентип бир күндүк кие турган аренда көйнөгү. Аренда дагы негедир мен ушул аренда рассрочкага эч ишим чыкпайт. Себеби сеники эмес да, кеңири жүрө албайсың. Бирөөнүн машинасында эч минбейм. Себеби бирөөнүкү да, бирдеке кылып алышың мүмкүн. Ошондуктан бирөөнүкү деген түшүнүктөгү нерселерди мен колдонбойм. Аны досума айттым. Базардан сонун эле сен түбөлүк кие турган, аягың түбөлүк кие турган нерселерди ал. Мынтип арендага кызыкпа досум деп алды. Алганда канча сом алды билесиздерби? 4000 сом. 4000 сомдук алды. Ал дагы Аксүбөттө, бул дагы Аксүбөттө, эч ким бирдеке деген жок, неге келин көйнөгү мындай деген жок. Сонун эле өтүп азыр сонун жашап атат бактылуу. Ал келин көйнөгү да мусулманский мындай жоолуктары менен сонун. Ошондуктан биздин өлчөмдөрүбүздү туура кылбасак, бир келин көйнөгү келип эле тагалып. Бала, эркек бала. Апасы үмүт кылган экен, атасы өтүп кеткенде, атаңдын көйнөгүн эмесин галстугун тагасың, костюм кийесиң, тоюңда ушул нерсени көргүсү келген атаңдын үмүтү деп, баласын келин жака атасынын галстугун тактырып, көйнөгүн кийдирип, костюм кийдирип жөнөтөт экен. Күйөө бала келип кызды алып кеткени кирсе, кыз бала, менин подружкаларымдын алдында шерменде кылганы келдиңизби? Не апаңыздын өлчөмдөрү туура эмеспи? Апаңыз эскичи да, неге апаңыз айткан көйнөктү кийип алдыңыз? Биз тандаган костюмду кийбедиңизби деп ызы чыгарат. Апаны ортого салгандан кийин бала дагы чыдабастан, сен жообуңду бердиң, мен сага үйлөнбөйм деп ажырашып кетет семья. Үйлөнө электе ажырашып кетет да. Көрдүңүздөр, ушул болбогон ырым-жырым, болбогон материал, болбогон түшүнүктөрдү деп үйлөнө электе ажырашып кетип атат көп жаштарыбыз. Келин күйөөнү эптеп-септеп жасандырып бүткөндөн кийин кезек кимге келет? Күйөө балага келет. Күйөө баланы Саша Белый, Полат Алендар кылыш үчүн костюм алганы барабыз. Эми костюмду эптеп-септеп да алып бүттүк. Эми бул жерде эмне маселелер калат? Көп маселе эми башталды. Той болот десеңиз адашасыз. Көп нерсени видеограф сүйлөшүшүбүз керек. Өтө күчтүү HD форматта тарта турган. Голливудда дагы болбогондой фильм сыяктуу кылып тартыш үчүн видеографтарды сүйлөшүш керек. Бул жерде иш көп дагы. Галстуктар тагылган, кара костюм кийилген. Эми каттеш сүйлөшүш керек. Өзү кичине тартар көчөлөрүбүз бар. Эми өлүк ташый турган лимузин, Америкада, башка өлкөлөрдө өлүк ташый турган лимузинди биз бул жерде ЗАГСка чыгып жүрөбүз. ЗАГСта каттеш сүйлөшүш керек. Анан көптөгөн тойлор мааракеге айланып кетип атат. Неге десеңиз, хулиганствого, көчөдө нарушение кылыш, гаилерди ызычуу кылыш, ар кимге зыян бериш. Да, сиздин тоюңуз болуп атат, сиздин кубанычыңыз, бирок сиздин кубанычыңыз качан бүтөт? Качан сиз бирөөгө зыян берсеңиз. Жолдордо, коттедждерде тизилип алып, жылан сыяктуу болушуп, ар кандай тездикте айдашып, атасы жокто атасынын машинасын уурдап чыгып мингендер өтө көп. Ошолор бүт бардыгы факт түрүндө бар. Булар ашыкча ысырап кылып атат. Өмүрүн ысырап кылып атат болбоду дегенде. Макул темиктирсек табылат. Бир кырсык болсо эң биринчи бере турган сурообуз эмне? Тирүү экен, ичиндеги тирүү экен, техника табылат дейбиз да. Бирок ичиндегиси канчасы өзүнө кошуп башкаларды алып кетип атат. Ошо той кылабыз деп канчалаган тойлорубуз мааракеге айланып кетип атат, урматтуу мекендешим. Вертолетто дагы той кыласыңбы, ЗАГС кыласыңбы?
трактор, КАМАЗ, вертолет, бүт бардык нерседе тойдо жарышып атабыз бүгүн. Вертолетто 60 миң сомдон $1000 жогору карап кетет. Вертолет ушундай көтөрүп эле мындай бир жерге түшүрүп коет. Бизде кудум вертолет көргөн эмеспиз да. Дубайга барсак $200 менен. Бул жерде $1000 жогору суммага биз вертолетко чыгып атабыз. А мына жерден Дубайга барыш $250-300 эле. Туда обратно билет. А ошол жерге барсаң $150 вертолетко чыгыш. Сиз $500 Дубайга Пилус Дубайды көрөсүз, Дубай ичинде жүрөсүз, и Пилус вертолетко түшүп кайтып атасыз $500. А бул жерде Кыргызстандын өзүндө $1000 жогору суммага 1,15 мүнөткө вертолетто көтөрүп коюп атасыз. Айтайын дегенде биз түшүнүктөрүбүздү, өлчөмдөрүбүздү туура коюшубуз керек, оңдошубуз керек. Мунсуз болбойт. Канчалаган тойлорубуз маанекеге айланып кетти ошонун аркасынан, ошонун айынан. Мен кошунама айттым да. Жөн эле жөнөкөй эле той кылгын, ысырап кылып өзүң кулдай дагы Россияга кетесиң. Өзү Россияда иштеди 7-8 жыл. Анан араң үйлөнүп жаткан учурда мен айттым, мынчалык той кылып не кыласың? Ал дагы түшүнүктүү туура айтасың, мен мындай да той кылайын деп атам. Деди. Ана мен кирип апасына айттым. Апасына айтсам, апасы мен аны сен айткандай той кыла турган болсом 20 той кыламын деди. Ошондо эле түшүндүм, болду. Алла разы болсун деп чыгып кеттим. Апасынын ою түшүнүгү таптакыр туура эмес да. Мындай апаларды Россиянын өзүнө барып иштетиш керек. Суукта, ысыкта калып 1000 сом табып көрсүн эле, анан билет баласынын кадырын. Кантип иштеп атканын. Бул болгон окуя да. Мен чыгып айттым, сиз кайра тойдон кийин Россияга кетесиз, даярдана бериң психолог жактан дедим. Эми ушунча иштедим, болот, эми Россияга кетпейм деди. Бирок азыр дагы эле Россияда иштеп жүрөт. 1-2 болбой атат да. Апасынын түшүнүктөрүнө деп бала өмүрүн курмандыкка чалып атат. Мурда апалар кандай кылат эле? Бар согушка бар ишиңди бүтүр, бар ийгиликке жет. Үйгө кайтып келип успех жаратмайынча дейт эле. Азырчы бар, сен тойго иштеп кел, акча иштеп кел, той кылабыз сага. Сенин ийгилигиң ушул деп апаларыбыз дух берип атат да. Руханиятын ушинтип өлтүрүп коюп атат. Жаштыгыбыздан ушу качан той качан дей берип, калыптанып жашоодогу негизги максат той болуп калды да. Дагы бир досум бар эле. Таныш, ага айттым. Мындай эле эсептеп той кыл, мен сценарийин жазып берем. $1,5-2 миң тегереге акча кетти ошого ишенсеңиздер. Азыр сонун жашап атат. Бирөө мышыгын иштеген жок. Ошо ашпаган, ошо 2,5-3 миллион сомдон $2,5 миң эле бүттү. 2,5 миллион сом. Бул ашык акчасын не кылды? Үй салды. Азыр жакшы жашап атат. Ысырапты токтотушубуз керек да мекендештерим. Ысырап токтотуп өзүңүзгө эле пайда, өзүңүзгө эле жакшылык алып келет. Ушунча келишпестиктерден кийин, ушунча расходтордон кийин, ушунча акча сарпталгандан кийин куда тараптар бири-бириге, конечно, албетте бири-бириге туура эмес мамиле кылат. Соокчулук, суугчулук түшүшү анык. Неге? Бул жактагы ал жактагы бири-бириге көп нерселерди берип койду да. Муну азыраак бериптир, мындай кылыптыр, мындай кылыптыр деген сөздөр сөзсүз түрдө болот. Неге? Өлчөмдөр өтө чоң да бул жерде. Сумма чоң ойноп атат бул жерде. Кайсы кудалар бири-бирине жакшы мамиледе болсун, эгерде ушундай ысыраптар болуп атса. Эми видео алыш учуруна келдик. Билбейм, эми бул жаштардын азыркы съемка кылып жаткан, мына бизди, менин балдарыма, оператор балдар 2 камерада тартып атат мени. А бул тойго эме кылып жаткан адамдарды байкасаңыз, эң эле арздан дегенде $1000 жогору кетет. Бир күнүк тойду съемка кылыш. Бүгүн мобилиграф деген кесип чыгыптыр. Мобилиграф деп айтып атат балдар. Мобилиграф бул телефондо эле съемка кылат. А наркы камерада съемка кылат. Айырмасы наркы $2,5 миң, а бул $200 мобилиграф. Бар жоктун арзан варианты бар да. Видеодон негизги максат не? Видео тартыштан, тойду съемка кылыштан максат не? Биз тоюбуз учурда келин мындай болгон экен, күйөөсү мындай болгон экен, паланча тууганыбыз живой тирүү болгон экен, өлүп кетти азыр, жай жанатта болсун деп дуа кылыш максатында көрүп мындай кийин биз ушундай болчук жаштабызда деп эстеп, мындай сезимдерди кайра жаңылтуу максатында дисклат ушундай кылат да. А бирок бүгүнкү учурга келип бул не болуп кетти? Голливудда жок да мындай тартыштар, съемкалар. Баягы вертолет камерасы дейсизби, 5 камера, өзүнчө машина, эми ушунча рисковать этип, баягы камера кармабагандар дагы жашоосу менен ойношуп, машинадан чыгып алып, айнегиден чыгып алып, аягынан чыгып алып, биягынан чыгып алып,
айнектин астынан келип алып бүт бардыгынан тартып жаткандарга мен ой тооба деп бересиң да. Галстугуңду кармап каласың киши. Чындыгында ушундай. Буларды мындай көрүп туруп мен кино алып жатышабы булар деп таң калып туруп калам да. $5.000, $10.000 съемка кылдыргандар бар. Бир күндүк тоюну Голливудта дагы мындай съемка болбосо керек дейм да. Чындыгында видеого мынтип эле көрөсүң өзүңдү. Сен эртең кыска өмүрдө өтүп кетесиң. Ал тоюңдун кимге кереги бар? Түшүнбөйсүң киши. Мен ушу мектептен баштап ошол нерселерге эч кызыккан эмесмин. Картинка кылышат, сүрөт тартышат, эстеликке калат деп. Не кереги бар мунун? Живойдон өтөрү жок, чынбы? Ушундай видео маселелеринде ойлонушубуз керек. Арзан вариантын кылсак өзүбүзгө эле жакшы, пайдалуу. Life story деген түшүнүк бар. Life story бул сүйүү тарыхы деген. Сүйүү тарыхы да Европада, башка өлкөлөрдө келип чыккан. Негизи ошол жактарга ылайыктуу анан туура келет да. Деңиз боюда кокусунан таанышып, ошол жерде life story кылып, булардын дини башка, түшүнүгү башка, када салты башка. Бирок биз Кыргызстандабыз го. Бар жок сүйлөшүлгөн мекендештерим. Бүт актер, актриса спектакль уюштурулат да бул жерде. Бересиңби, бербейсиңби? Подружкалары буякта достору чыгып алып, ал ооба деди деп аркандай жерлерге, баягыдай жерлерге коюп алып бөлүшүп бири-бириге. Ал ооба деди. Ооба дейт да башка эмне дейт? Ата-энеси келишип койгон, бүт жуучулар келип ишти бүтүрүп кетишкен. Ал ооба деди деп жазып дагы коет дагы. Эми life story, сүйүү тарыхы, таанышуунун тарыхы экен макул. Музыр ящикте таанышкандар, музыр ящикте life story кылыш керекпи? Кино, клип бардыгында сценарий бирөө. Кандай болот? Бала көчөгө чыгат, караса бир бандит балдар бир кызды тоноп аткан болот. Сумкасын алып качып кетет же, барып бала сумкасын алып келет же, бала баягы урушуп аткан балдарды, кызды зордойм деп атканда келип балдарды уруп коет, тытып коет, эки жака жыгытып коет. Анан кыз ошол жерде жакшынакай сүйлөйт, рахмат дейт, бала ошол жерде күлөт, бири-бириге көз түшөт, ошентип жакшы болуп, свидание болот, башка болот, ошентип сүйүп күйүп өлдүм, башка болуп кетет. Бул биринчи вариант. Экинчи варианты, университеттен бала чыгып аткан болот, кыз бала бул жерден кирип аткан болот, бири-бириге желкеси тийип кетип, кыз баланын сумкасы чачылып кетет, же колдогу алмалары чачылып кетет, анан теришип жардам беришип, бири-бириге көз түшүп, ошол жерден сүйүү башталып кетет. Дүйнө деңгээлинде сценарийлер ушундай. Кино, фильм бардыгында ушундай сүйүүнү беришет да. Баштап алыш керек да бир нерсени. Анан ошол менен элди кармап отура берет. Бул жакта элдер ушилекке агып, оозу ачылып, качан булар үйлөнөт, качан башка бирдекелерди кылышат деп күтүп отура берет. Эң кызык жери экенинде бүттү башка сериал дейт да. Реклама карап отурсаң анан кино чыгып кетет. Кезек тойдогу ставка, тойдогу бересе, ушул маселеге келдик. Мен 11-класста бүткөндө досторум кээ бирөөлөр үйлөнүштү баштаган. Бермейге кандай кылабыз, канча сомдон кылабыз, 5.000 сомдон кылабыз, 10.000 сомдон кылабыз, канчадан кылабыз деген учурда мен чалып эле ошо тиешелүү досума чалып, ушундай береселер боло турган болсо, маселелер боло турган болсо, мени кошпой эле койгула. Эгер ушуну ортого коюп, бирөө достуктан кече турган болсо, андай достун кереги жок мага деп. Себеби мен окушум керек, иштешим керек, аракет кылышым керек, менин мечтам бар, менин максатым бар. Мен силер менен бул жерде той кылып, маареке кылып, айла калып кетиш оюм жок. Ошону туура түшүнүп койгула жигиттер. Колуңардан келсе тескеринче мага жардам бергиле. Мен силердин тоюңарга жардам бере албайм деп түшүндүрүп эле ачыгын айтканмын. Кийин аны досум группаларга таштаптыр. Группалардан кийин ар ким угуп, мындан тескеринче мага жазышкан да, досум сен туура айттың. Мен дагы абалым ушундай, мен дагы кошулгум келбейт деп көп мени туура көрүшкөн да. Чындыгында ушундай, бул нерсе уланып кете берет. Тойдон кийин өлүм башталат, балдар төрөлөт, балага дагы бериш керек, кийин өлүмгө дагы бериш керек. Ушинтип бир платформага, бир шаблонго түшүп алып, ошо менен жүрүп кете бересиң да. Бирок мечтасы бар адам, көрөк ийгилик жараткысы келген адам бул нерселерден кечишке туура келет. Да, кээ бир досторуң болот, булар чындап жан жүрөгүңдөн жакшы көргөн досторуң, буларга мынтип эле чалып которуп коем, каалашым жакчы. Мынча сом дебейм, жүрөктөн чыгып, чындап, от души дейт го, по душам деп. Ошентип акча которуп коем. Бирок мынтип ар дайым алар менен тоймо-той сүйрөп жүргөнгө менин убактым да жок, өмүрүм дагы жок. Аллах берген өмүр ысырап. Чындыгында да бардык элдерге болбойт деп айтып атып, анан өзүң мынтип жүргөн болсоң туура эмес да. Сөзүңө амал да кылышың керек.
Бул чын көңүлдөн берилиш керек да. Бирок бүгүнкү күнгө келип бул бересе маселеси, тойдогу бересе маселеси. Карыз берүүнүн структурасы же карыз берүүнүн платформасы же карздын бир түрү болуп калды да. Карыз берүү синонимге айланып калды. 5000 берди, сөзсүз 5000 бериш керек. Бүгүн долларда берип атат. Мен өзүм көрүп аткан маселелердин бири 5000 сомдук баррель алды да, мен 100 доллар кылып келейин, 100 доллар берейин деп атат. 100 доллар да, ичине серьезный көрүнүшү мүмкүн, бирок өзүңдү кыйнап эмне кереги бар? О, обмен валют издеп ага бар. Көңүлдөн чыгарып падышам болгон акчаңды берип кое бер. Ал ыраазы болобу, нааразы болобу, ал өзүнүн маселеси. Сен бирок падышам бердиң. Чындыгында кээ бир маселелерди түп тамыры менен өзгөртүү учуру келди да, мекендештерим. Тойдо бир решала байке болот. Же ал кошунадан болот, же ошол келин тараптын туугандарынан болот, агасы болот, амекиси болот, айтор бирөөсү болот. Решала байке. Ол ошо тойду уюштурат, баштан аяк камера ачылат, сүйлөшкөнгө жардам берет, поварга барат, ага барат, буга барат. Айтор баштан аяк ошондой решала байке болот. Анан сөз түрдө бир экөө адам болот, бул бир экөө кандай? Той болот десе, сөз түрдө таң атпастан саат 3-те келип алат. Сиздердин үйүңүздөр той бүгүн ойгонуңуздар деп тойдун ээсин ойгото турган адамдар бар. Билесиздерби? Тойду ушунчалык жакшы көрөт. Алар бекерчи да, айыл да бекерчи, шаар да бекерчи. Мындай бекерчилер ар бир жерде кездешет. Алар эптеп аш жесе, тамак жесе, курсагы тойсо ошого жыргап жүрө берет. Бирөө кичине арак куюп берсе, ичкениге, жегениге сүйүнүп жүрө бере турган адамдар жок эмес. Чындыгында ошондой. Анан жигиттерге суроо да, ушул жерде серьезный суроо. Мындай карасаңыздар, малга окшоп кыз баланы үйгө кириш шартпы? Эшикти тосуп алат, лимузинде келип алып күйөөнү түшүрбөймүн деп өзүнчө наз кылышып, мынча сом берсең түшүрөмүн, же мындай нерсе алып чыксаң түшүрөмүн деп достору чыгып алып, машинанын эшигин ачтырбастан күйөө бала отурат ичинде, кыз балага окшоп жашырынып алып. Кыз баланы үйгө келдиң, машинадан түшпөй коюш бул уят нерсе да. Паланча сом берсең анан түшүрөм. Сен кызсыңбы? Сен үйлөнүп атасың го, тойдун ээсисиңсиң го. Келип спокойно, серьезно түшүп кете бер. Өзүңө мынтип назданып, кыздык маселелериңди билдирбей эле кой. Үйгө кирбейм дейт. Башакайга тамга чыгасыңмы анда? Тоба кылдым. Шипагүл деген сиңдим бар, ошо айта берет. Тоба кылдым деп. Ошо тоба кылдым дей турган жерде бул жер. Анан урматтуу мекендештерим, достору айтат, эң жаман нерсе. Кээ бир арабтар ошондой. Кээ бир достору айтат, күйөө балага не дейт? Сен кыз баланы үйгө кире бер, бут кийимди чечпе, бут кийим менен кире бер дейт да. Ал сенин кайнатаңдын үйү. Ошо сен үйлөнүп аткан кызды тарбиялап 20 жыл чоңойтту. Эми урмат кылып бут кийимиңди чечип кире бер. Миң күчтүү болсоң дагы, паланчынын баласы, паланчанын жээни болсоң дагы урматсый менен бутуңду чечип спокойно кире бер. Бирөө рахмат дебейт. Бутуңду чечпесең парасаты бар бала экен дейт. Күйөө бала сонун экен дейт. Бут кийимиң менен киришиң керек деп бул жактагы кошоматчы достор дагы кошулуп алат. Ал кыз тарбиялады, өстүрдү, өндүрдү, ошол үйдө чоңойду кыз бала. Кыз баланын үйүнүн урматын кылып, бут кийимин чечип кире бер. Ошондойлорго бут кийимиң жоголуп кетсин деген келет. Кээ бир достору малканада жүргөнгө окшоп, койконага жүргөнгө окшоп кирип алып дасторкондо эмне калбасын. Эми чалдар түшүнсө болот, неберелерге конфеттерди бирдекелерди ала барат. Бирок бойдок болуп туруп пакет көтөрүшкөн эмне бар? Мен Абиш Кустаздын бир нерсесиге таң калам. Кайсыл жерге барбасын, пакет көтөрүп чыкпайт да. Пакет берет, бербейт эмес. Куран окуйт, башка кылат, бирок пакет көтөргөнүн көргөн эмесмин. Жеке менин принциптердин бири, кайсыл жерге конокко барбайын, нан салып берет, бирдеке кылып берет, аларды албаймын да. Кереги дагы жок. Пакетке салып бойдок жигиттер ошентип дасторкон малканада жүргөндөй дасторконду тебелеп бардекени шыпырып тарелка кашыктарга салып алып кетип калышат да.
кафечилер, кафеси бар иштеткен тааныштар бар. Бычактарга салып алып кетип калат дейт. Анан ошо кафенин атын дагы бычакка кашка кафенин атын жаза турган болуп калдык. Что бул кашык кафеники дегендейчи. Кытайдан заказ берип атын жаздырып чыгарып атыптыр. Неге көп жоголот? Бир тойдо уже кашык тарелка жок. Кашык тарелка болгондо булар чоң сумма болуп калат да. Эми маселелердин дагы бир маселеси кыздык маселеси. Эң жаманы эмне билесизби? Мына Ош, Баткен тараптарда дагы эле бар да бул маселе. Башка областтарды билбейм. Ушул кыз бала кыздык маселеси алынгандан кийин кан чыктыбы, чыкпадыбы, канын көрүш керек. Эгерде кан чыга турган болсо, көчөсүнө алып чыгып мынтип жайып коет да. Ич кийимин ошо материалдарын мынтип элге көрүнүш, что биздин кызыбыз жакшы чыкты, силерге адилеттүү чыкты, таза чыкты, мына көрүп койгула дегенде реклама кылып коет. Бирок ушул нерсени азыр 21-кылым болсо, технология өнүгүп кеткен болсо, ушуну тойго чейин алдын алып кылып койсо болот го, эгер ушунчалык кызга ишенбей аткан болсоңор. Эки тууганы келип кызды жечинтип, аял тууганы эми албетте. Күйөө тараптан келип жечинтип, дагы барбы, калы барбы, неси бар, теласын жылаңач кылып көрүп кетсеңер болот го, ушунчалык ишенбесеңер. Той бүтүп, анан бар жок бүткөндөн кийин кызды бүт элге шерменде кылып, ушунча расходдон кийин шерменде кылып ажыратпастан алдын ала бир врачтан өткөрүп койсоңор болот го. Кичине акчага кызганып, анан миңдеген расходторго чөзүңөр. Кыздын тагдыры күл болот, талкаланат. Аны ойлогон бирөө жок. Кыздык маселеси шарт деген маселе жок негизи. Эрге тийип чыкса бул жубан болот. Сойкулук менен алектенип бүт баарына реклама болуп өткөн болсо ал сойкул болот. Бирок тарбия менен чоңойду, ата-энеси бар. Кээде ал туура эмес медицинский жактан башка бирдекелер болгон болушу мүмкүн, велосипедке туура эмес отуруп калган болушу мүмкүн. Ошол себептерден улам дагы кыздык маселеси болбой калышы мүмкүн. Бизде ушун туура эмес түшүнүктөр сөз канчыгыш керек. Бул Кытайдан толтура химикат келип атат. Толтура аппараттар келип атат. Кыздыкты кайра тигип коюш маселеси, же бир игрушканы салып коюп кыздык канды чыгарып коюш маселелери. Булар no problem. Проблема жок мында. Бардыгы жасатса болот. Эгер биз ошону гана кармалып ала турган болсок. Бирок жараткан көрүп турат бардыгыбызды. Ушул керексиз каада салттарды түп тамыры менен жок кылышыбыз керек да. Баягы пластмасса калпак бергенин да токтотушубуз керек. Тон бир керектүү, пайдалуу бир чапан берсе деле макул. Молдокелерибиз барат нике окуганы, арзан костюм берип коет, арзан көйнөктү берип коет. 50 сомдук көйнөк. Аны эч ким кийбейт. Бирөөгө берейин десең албайт. Тойлордо эле булар айланып жүрөт да, байкуш костюм менен калпак бир чапан бар, ошолор айланып жүрө берет. Эч ким кийбейт азыр. Ачыгын айталы, кийбей коюш дейм. Мурда эми кийишчү, азыр кийишпейт эч кимиз, Ошондуктан кээ бир нерселерди дагы жоготушубуз керек. Ошол күндүн ичинде бардыгы сизди контролдойт. Бир жеке өзүң жыргап отура албайсың. Өзүңдү тоюң, бирок өзүң жыргап отура албайсың. Бул жактан камерачы мындай тур дейт, андай тур дейт. Ошол күндүн өзүндө бардык нерсеге жетиш керек. Неге? Башка күнү кыла турган болсо, келинди көйнөгөн, костюмду башка күнү дагы аренда алыш керек, машиналарды башка күнү аренда алыш керек айтор. Эки эсе кымбат, эки эсе той болуп калат да. Ошондуктан бир күндүн ичинде бардык нерсеге жетиш керек. Ошо паркыга дагы барыш керек, ошо кафесиге дагы барыш керек, ошо чөрөккө түшүш, мороженое жеш, бардык нерселерге жетиш керек. Расход азыраак кетет. Күлгүм келет. Ошол күнү бардыгы сизге акыл үйрөтөт. Андай турба, мындай тур, андай басма, мындай бас, ата-энеңизден баштап камерачы, бүт досторуңуз айтор сизди бардыгы контролдойт. Ошол күнү 24 саат сиз көзөмөлдөсүз да. Өзүңүздү тоюңузду өзүңүз кенен отура албайсыз. Калган нерсеңизди жей албайсыз. Шилекеңиз агып калып кетет. Мен айтайын деген нерсе, кыргыз эл ушундай да. Эмне кылса эл үчүн кылат, өзү үчүн кылбайт. Өзү байкуш жыртык костюм менен 20 жылдан бери кийип жүрөт. Бут кийими жыртык. 1800 сом, 1,5 миңдик баягы кытайский көйнөктөрдү кийип жүрөт. Бирок ошол күн дегенде 20 миң сомдук костюм кийет. Баары бир зордон зор чыгат да, мекендештерим. Ушул нерсени түшүнүшүбүз керек. Эгер сиз бүгүн 2000 адамга 2000 сомдуктан 200 миң той кыла турган болсоңуз, эртең бирөө чыгып 5000 адамга той кылып коет. 10 миң адамга той кылып коет.
зордон зор чыгат. Бул маселеде жарышып береке таппайбыз. Биз зыян гана табабыз. Да, бүгүн ошол көптөгөн тармактардан бүгүн ысырапка катуу маани берилип аткан учур. Бирок баары бир бар да, баары бир ысырап токтобойт көп жерлерде. Мен мындай карап, статистика да бизге маанилүү го. Ушунча үй бүлө баш кошуп атат. Коттедждерди кылып атат, тойгоналарды зорунда кылып атат, ысырапты ашыкчасы менен кылып атат. Бирок неге ажырашуу көбөйүп кетип атат? Не ажырашкандар коттедж кылбадыбы? Не алар тойдо ысырап кылбадыбы? Дасторкондо пустой местасын калтырбастан бүт баары жокту койбоду дейсизби? Балким алар камерачын арзаныраагын сүйлөшүп койгондур. Мен ушул жерде мамлекеттик деңгээлде бир нерсени каалайт элем. Сунушум дагы менин. Үйлөнүү макул 1,5 миллион сомго кетсин, 2 миллион өзү каалагандай. Бирок ажырашууну 5 миллион сом штраф коюшубуз керек. Ажырашам деген адамдарды себепсиз ажырашып атып 5 миң штраф салып, 5 миллион штраф салышыбыз керек болсо. Неге азаттыкка чыгыш кыйын болуш керек? Эркиндикке чыгыш кыйын. Эркиндик кымбат турат. Штрафты өчөйтүп салыш керек. Ошондо ажырашуудан коркот бардыгы. Акча бериш керек себеби. 5 жылдап иштешет да чогуу. Ажырашуу үчүн акча чогултушат булар. 5 жыл ичинде дагы бактылуу болуп, биригип, жарашып жашап кетишет. Ошо 5 миллион сомду өзүбүз эле калтырайлы, өзүбүзгө эле керек бул нерсе деп. Чындыгында да урматтуу мекендештерим. Bir айдын ичинде 7 миңге жакын, 7 миң үй бүлө ажырашат экен. Bir айдын эле ичинде. Булар эмне, сонун той кылбадыбы? Ысырапты ашыкча кылдыбы? Эгер сиз айтып жаткан нерселер, ошол кымбат баалуу унаалар, кымбат кафелер, дасторкондо пустой местер калтырбастан бар жакты коюш, бактылуулук кылганда булар неге ажырашып атат? Бул нерселер кармап кала албайт да, себеби эмес бул нерселер, урматтуу мекендешим. Анан артисттер маселеси. Тойго бул өзүнчө кумир тутуп алган бир артист. Бирок артист аны эч качан тааныган эмес, таанышты да каалабайт. Бул жакта кээ бир музыкаларын угуп, тойма чакырып мечтат этип алган. Келет бир ырдап кетиши 100 миң сом, $1000 жогору карап кетет. Ошолорду чакырып той берип атат. Биз молдокелерчи барат, нике окуйт, өмүрүн байлап коет, жыртык элик сомду берип коюп чыгарып коет. Кадыр кымбатыбыз ушундай да. Неге аалымдар аз, артисттер көп десеңиз, артисттерге кадыр баркыбыз, урматсыз өтө көп. Аалымдарды урматтап сыйлабай атабыз. Молдот, ана деп мамиле кылып сөмөймөй көрсөтүп, артист келсе жүгүп барып сүрөткө түшүп алайлы балам экөөбүз деп, балаңызга дагы жугудат тарбияңыз. Чындыгында ушундай, урматтуу мекендешим. Кээ бир нерселерди түшүнүшүбүз керек. Апалардын дубасын байкасаңыз, менин үмүтүм, мечтам, баламды ушундай үйлөйм. Кээ бир тойдо отуруп алып, музыка чыкканда акыл токтоп калат да, ойлорду башкара албай каласың. Апасы музыканы угуп отуруп, балама ушундай той кылам, андай той кылам деп ниет коет да, анан ошого карата аракетти баштайт да. Музыканын күчү менен максат коюп алды бул. Максаты эмне экен? Баласын сонун кылып, чоң той кылып, баласын пешенетерди иштеп келген акчасын бир күндө жок кылуу максаты. Не себеп? Себеби элдикин жеп койдук, биз дагы жешибиз керек. Башкалар да ушундай дей берип, бул система уланып кете берет. Сиз биринчи болуңуз, сиз токтотуңуз, башкалар токтотот. Паланча жедирбеди, демек биз дагы жедирбешибиз керек экен деп, ушу жакшылыкка себепчи болушуңуз керек, сиз жамандык эмес. Байкуш эжелер окууга акча таппай жүрөт. Бул жакта паланча миллион сомго той кылып атат. Бир кыз официантка болуп кафеде иштеп атат. Бирок эртеси күнү акесинин тою ошол кафеде болгондугуна байланыштуу бир күн выходной алып, акесинин тоюга конок болуп келди да. Болсо студент, окуган, контракт акчасы жок. Официантка болуп күнүгө түн идиш жууп, пол жууп, паркингге кызматын кылып ошентип акча табып атат. Акеси 1,5 миллион сомго кафеде той кылып атат. Ошону туура иштеткен жолу бар го. Даяр акчаны акмактак иштеткенди билет го. Чындап ушул нерсени түшүнүшүң керек да. Кээде
ата энең билимсиз, билими тайкы болушу мүмкүн. Англис тилди билип этсең билесиңби, демек атаңдан сен жогору турасың Европада. Неге сен Европага барсаң тил билесиң, көп нерсеге табышып кетесиң. Атаң билбейби, атаң ал жерде даражасы төмөндөйт. Да, ата катары бийик турат, бирок билүү маселесинде төмөн болот. Сен акыйкат нерсени түшүнүп турсаң, билип турган болсоң, атаң мындай кылып каалагандай чачып атабы, ичип атабы, жеке напсиге колдонуп атабы, акчаны бербеш керек, өзүң жашооңду кылышың керек сен. Ушуну түшүнүш керек. Апамдын мечтасы ушул, атамдын мечтасы ушул. Сенин мечтаң каякта калды? Сен өмүрүң кетти, убактың кетти, акчаны бирөө бекерге берип койбойт сага. Бир жигит каалагандай жүрөт экен, Москвада сапарда болгонубузда, картасында 200 000 ар дайым рубль акчасы болот экен. Молдоке дейт, айылга бардым, 5 жыл иштедим. Барсам, же үй жок, же машина жок, же үйлөнөйүн десем, акчам жок. Каалагандай жеп ичип жүрүшүп турат энем. Кайра келдим, мына мен бир дагы зарплатамды жөнөтпөйм, өзүм каалагандай жейм, каалагандай тайраңдайм, каалагандай сайраңдап жүрөм дейт да. Бул балага кадимкидей удар болгон да. Ушунча жыл иштеди, барса өмүр кетти 5 жылы. Барса эчтеке жок. Не деген ойлорду ойлоп барды да бул бала. Ошондуктан кээ бир ата энелер түшүнбөйбү, аны сен өзүң түшүнүшүң керек ушул нерсени. Сенин өмүрүң кетип атат. Кээде ата энелер таптакыр туура эмес түшүнүктөр менен жашаган ата энелер бар. Анан бир суроо, неге кафелерде, тойканаларда музыканы өтө катуу коюшат? Музыкада кудду бири-бириге жарышып аткандай да тойканалар. Өзү алыстан келип аткан тууганың, жакының бүт тойдо биригип калыпсыз, эми ошонун шылтоосуна жакшынакай сүйлөшүп алайлы деп отурсаң болбойт да ал жерде. Неге? Бул жактан тараңа туруң, башың жарылып кетейин деп музыканы коюп коюшат. Ушуну кичине төмөн коюп, анда бириге күлүп, сүйлөп, үнүн угуп, көптөн бери көрө элек эдик, көрүштүк, мындай болуптур, мындай өзгөрүпсүң, жакшы деп мындай живой сүйлөшүүгө не жетсин? Музыканын кереги жок. Ошо диний тойлорду мен сценарийсин кээ бир досторума жазып берем, ошол немеде сценарий боюнча өткөзөт. 2,5 ашып барса $3000 акча кетет. Бирок сонун өтөт, ойдогудай өтөт. Расход жок, акча жок, көңүлү тынч. Музыка катуу койбош керек, токтотуш керек. Чындыгында эң туура эмес каада салттардын көбү бизде. Анан азыркы Жалал Абадта дагы көп туура эмес түшүнүктөр бар, каада салттар бар. Айрыкча ушу кыз тарапты, келин тарапты өтө кыйнап коюшат. Кайнене кычың сөз кылат, кыйшык сөз кылат, мынтип суутуп сүйлөйт. Паланчанын немеси, кошунабыздын келини апасыга мындай нерсе бериптир, мас келиш бериптир, башка жолук бериптир десе, шакек бериптир, сөкө бериптир десе, баягы келинге тийгизет да. Келин байкуш чалып айтат, мындай нерсе керек экен деп. Байкуш куда тарап дагы алып келип берет. Бул нәфс тойбойт. Нәфс ушу кудду баягы Амазонкадагы алакондого окшойт да. Не болсо кирип кете берет. Ооз ушундайынча ачылат, тартылып кете берет да кажага. Көрүп астагфирулла деп бересиң. Ушу күйөө балдарга таң калам. Ар нерсени келин тараптан алып жаткан кайненелерге өтө таң калам. Мына жериңер сетки барбы, иштейби өзү, тапылдап согобу? Бул жериңер кантип тынч уктайт? Тынчсызданбайбы экен ошо адамдардын жүрөгү деп ойлонуп калам. Мына жери эч тынчтанбайбы экен алардын жүрөктөрү? Эң туура эмес каада салттар, урматтуу мекендешим. Аларды жоготушубуз керек. Да, бүгүн торт жедирүү деген нерсе түшүнүгү дагы келип чыгып атат. Бул туулган күндөн баштап, туулган күндө пешенеге карап урат торту ысырап, Африкада, Сирияда, Газада мусулман бир туугандарыбыз өлүп жаткан учурда ачкалыктан Африкада. Биздикилер кеңири 1000 сомдук торту бетиге чабып атат. Брак кылып. Ысырап. Бала, кыз өзүнүн апасынын бетиге чабып атат. Бул тарбия каяктан? Апаң бетиге да чабасыңбы? Эң жаманычы, бул нерселер мени коркутканы барып салт болуп кетет да. Биз ушундай бир нерсени салт кылып алабыз. Бир нерсе жагып калса бизге, болду салт кылып алабыз. Майрам өтө толтура го бизге. Бир нерсе жагып калса эле майрам кылып, красный ден кылып алабыз. Торт жедирүүнү, бул маселелерди дагы токтотуш керек. Буну токтотпосок, бул дагы барып өтө жаман абалга алып келет бизде. Мен ачыгы ичкиликти,
айтпайын дедим эле. Азыркы тойлордо Кудайыма шүгүр жоголуп эле калды го деп ойлогон элем, бирок азыр кээ бир региондордо ичкилик тойдун негизги маселеси да. Ичүү болбосо той болбойт. Арак. Той деген нәпске бар жок можно деген эмес. Ошо тойдун эртеси да болот. Той болот, тойдун эртеси да болот. Бир күндүк той өтөт кетет. Реал жашоо башталат эртең эле. Ал учурда жер карап калба, арак ичип калган ишиңди кылып калба. Ошо ичкиликти ичип алып, бийчи кыздар менен бийлеп, ар жерин кармалап, ошо бийчи кыздын менен ойношуп кетип, ар кандай абалдар интернет тармактарга тарап кетет кээде. Ошол Кудайым өзү сактасын. Биз улуу адамдардын урпактарыбыз, Манас Семедей Сейтек деп сыймыктанабыз. Биз мусулман адамдардын балдарыбыз дейбиз, Бирок азыркы кылып жаткан тойлорубузду көрүп, мусулман той кылып атат дебейт да эч ким. Чындыгында. Европада Европа болуп атса, жакын 20 тууганын чакырат той өтөт. Что мен үйлөндүм, билип койгула деген эле маселе. А бизде жок дегенде 200 адам чакырат. Маарекеби деп каласың. Ошондуктан келип чыгышыбыз да туура, бирок азыр кылып жаткан иштерибиз өзүбүзгө туура келбейт. Эми урматтуу мекендештерим, той өттү. Бир күндүк той болот, тойдун эртеси дагы болот. Эми тойдон кийинки реал жашоо башталды. Келин ханышадан аппак көйнөгүн жечип, капкара көйнөгүн кийип, баягы Дубайдын шейхиден бомушка айланып калды деген сөз бар го. Ханышадан кулчулукка карай жол деп атасак болот. Келин көйнөктөр чечилди, сандыкка салынды. Көчө шыпыр, идиш жок, кайнененин приказдары. Бул жерде мен ал иштерди кылбайм, эркек болуп туруп. Миңдеген список иштерди айтып алат. Туалет казы, огородду чап, дарактардын тамырын казы, үйдү краскалап кой, печканын отун жак, суу кой, кир кыл, тамак кыл, анан идиштерин жууп кой, менин кийимдеримди жууп кой, кошуна баланчасы немеси өтүп калыптыр, анын кийимдерин алып келип жууп кой. Да, кичине кошуп айтып атам, бирок мындан да көп кыйнап ишеткан кайненелер бар. Кайненелерде эң түшүнүгү не? Билесизби? Бул айтат көп кайненелер, убагында мен кайненем дагы ушундай кылган, мен дагы кылышым керек деген түшүнүгү бар да. Сен билип турасың го ал жаман экендигин. Сен кайненең ушундай кылган экенин, азап экендигин өзүң билип турасың. Ошо азап нерсени кантип өзүң келиниңе каалайсың? Мурдагы армияларда ушундай түшүнүк болгон. Дедовщина деген нерсе болгон. Эми мурдагы деттер келип алып, жаңы келгендерге асылат эле да. Иш кылат эле, урат эле. Бирок азыр биз башка доордобуз го. Ушул нерсени каалап жаткан кайненелер өзүңөрдүн да кызыңар бар. Силер дагы кыз чоңойтуп атасыңар, өстүрүп атасыңар. Реал жашоо башталгандан кийин келин автоматтык түрдө кулга айланат. Күйөө бала кайра эле жумушка сары кетет, кеч келет. Кайната ошо атасы байкош алынган карыздарды кантип төлөйм, каяка барам, не кылам деп ою башы жарылып кетейин деп атат. Эми камерачыдан карызды бериш керек, коттедждер сүйлөшүп койгон, анын карызын бериш керек, ого бериш керек, буга чуркаш керек, проблемалар өтө көп. Да, ушунун аркасынан канчалаган үй бүлөлөр кор болду. Канчалаган үй бүлөлөр ажырашып кетти. Эгер ошо тойду мындайраак кылып өткөзүп, үй салып койгондо же машина алып койгондо тирүүлүгү жакшы болуп кетмек. Бирок байкуш өмүр ысырап кылып иштеп тапкан акчасын бир күндө чачып салды, эчтеке жок эми. Оборот кылганга, акча көбөйткөнгө. Болуп жаткан ажырашууларга кайнене күнөөлүүбү же келин күнөөлүүбү деген маселеде мен так жоопту ушул жерде айтып коеюн, кайненелер күнөөлүү. 18 жашта, 20 жашта тажрыйбасы жок, эч нерсени билбейт, түшүнбөйт, бир жерден билбей келди сиздин үйүңүзгө, балаңызга ишенип, сизге ишенип, кыз болоюн деп атат, аракет кылып атат, бирок ошону түп мааниде анын жолун тосуп, карама каршы пикирлерди айтып, жамандап, ажыраштырып эчтагы кайнененин колунда болот. Бирок жакшы мактап, кыз кылып алыш, өзүн жолго салып алыш кайнененин колунан келет. Себеби сиз 50 жыл жашадыңыз, 50 жол кыш көрдүңүз, 50 жол жаз көрдүңүз, 50
жылдык тажрыйба бар сизде. Ошо кухнясынан баштап бүт турмушка чейин. Эми 18 жашар bir кызды келин кылып өзүңүз кызыңызда көрө албайсызбы? Кайненелерде күнөө. Менин жеке оюм ушундай. Bir кыз деп дей албаса бул кайнына кайнене болду. 5 кыз багып чоңойтуп атат. 6-чы кызыңдай көрүп кое бер. Эч нерсе кем болуп калбайт. Эми дагы bir маселе жаралат ушул жерде. Күйөө бала келинин аялын тандаш керекпи же апасы? Апасы маанилүүбү же аялы маанилүүбү деген суроонун негизинде көп адамдар башка дейт. Түшүнүш керек. Апаң сага эч качан бала төрөп бербейт. Апа сага эч качан аял болуп бербейт. Аялың эч качан сага апа болуп бере албайт. Да, апаң сага бакыт берди, жашоону тартуулады, сага көп нерсе кылды. Бирок бойго жеткениңден кийин, өскөнүңдөн кийин тестостерон деген бар, физический, руханий жактан эркек киши бир аялга муктаж болуп калат. Ал ролду эч качан апаң аткара албайт. Сенин түбөлүк жарың, аялың аткарып берет ал маселелерди. Демек экөөнү бири-бириге салыштырыш туура эмес. Кээде бизге берилген суроолордун негизи туура эмес да. Кудай каякта деп суроо беришет. Мисалы үчүн. Ушул маселелерде берилген суроолордун көбү туура эмес. Апанын орду башка, аялдын орду башка. Ушуну түшүнүп алышыбыз керек. Ошол нерселерди түшүнүп алган учурубузда көп ажырашуулар болбойт. Мен айта турган маселе, сонун жашайсыңар, качан кайненелер келинин өз кызындай көрсө, кыздар кайнене эмес, өзүнүн апасындай көрсө, бардыгы жакшы болот. Все будет хорошо дейт го, сонун болот. Бирок жашоо бумеранг, жашоо айланма, кайтар дүйнө, тагдыр деп коет. Бүгүн сиз кандай зордук көрсөтсөңүз, канчалык кыйынчылык көрсөтсөңүз келиниңизге, өзүңүздүн да кызыңыз бар. Макул кызыңыз жок, сүйүнүп калды кызы жоктор. Бирок эртең эле башка жол менен эң болбодо дегенде тиялаңызга оору болуп келет ал нерсе. Диагнозу жогору. Ошондуктан да өзүңүздү кызыңыздай көрүңүз, кыз келиндер кайненеңизди апаңыздай көрүңүз. Ошол учурда эч кандай ажырашуу болбойт, таарынышуу болбойт. Да, мен айтып жаткан нерселерди дароо бардыгын сиңирип кетиш кыйын. Бирок бир нерседен баштайлы. Бир нерседен мисалы. Бардык нерсени жоготуш кыйын. Ушу жөнөкөй кайненелер өзүнүн кызындай көрсүн. Кыздар апасындай көрсүн. Ысыраптын бардыгын токтотуш эмес. Мисалы кофени токтотуп кой, калган нерсесин кыла бер, кофени токтотуп кой. Бир нерсеге себепчи бол. Бир нерсени токтотушуңа себепчи бол. Мен айтып түшүнүрө албай аткан нерсе, той маанилүү эмес, тойдон кийинки жашоо маанилүү. Сен бир күндүк тоюңду ойлобо, сен 1000 күндүгүңдү ойло, өмүрүңдү ойло. О кыска ойлуу адам бүгүнү гана ойлойт да. Акылдуу адам келечегин ойлойт. Сен бүгүн эле жашабайсың го. Чынбы? Ошондуктан да бүгүн той тууралуу маселелерди көпчүлүгүндай ачык түрдө айтканга аракет кылдым. Алтын башыңыздар аман болсун. Көптөн бери айтайын деп жүрдүм эле ачыгы бул нерселерди. Бүгүнгө насип болуптур. Аллах ыраазы болсун. Кээ бирөөлөргө катуу тийди, кээ бирөөлөр реал кабыл алды, кээ бирөөлөр жашоосуна кичине болсо да пайда алды, кээ бирөөлөр амал кыламын деп атат ушул нерсеге. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.